Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында коомдук жана саясий ишмер Улан Чолпонбаевдин элесине арналган шахмат турнири болуп өттү. Оюнга республиканын аймактарынан жана ошондой эле коңшу Өзбекстандан келген күчтүү командалар катышты. Ысык Көлгө алып экинчи местени алгам. Сагыч электен да экинчи место. Анан Манас кандидатынан Түркия арасында биринчи место алгам. 15 жаштар менен ойноп, анан 13 жашка бөлүнүп, ошондон экинчи местени алдым. Тилеген Рахматбеков 14 жашта. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы өзү теңдүү балдар менен шахмат ойноп турнирге катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келет. Болуп өткөн мелдеште 3-чү орунду багындырды. 10 жашынан көбүрөөк шахматка кызыгып, элге аралашып калдык да. Шахматты биз тандаган жокпуз, шахматты өзү тандап калды. Өзүнүн оорусуна жараша көп баса албайт. Ошон үчүн көбүрөөк компьютер ойноп калды дагы, компьютерден өзү үйрөнүп алыптыр. Үйрөнүп ойноп жаткан жерин көрдүм дагы, анан кийин мугалим издеп Жылдыз эжеге Сейтекке келип калдык дагы. Ошондон бери жакшы ийгиликтерге жетип жүрөт. Ал эми Жибек Сагынбекова таймашта жакшы оюн көрсөттү. 7 жаш курагындагы балдар арасында оюнда биринчи орунду ээледи. Утулуп калбаш үчүн көптөгөн аракеттерди көрөрүн айтат. Мен деген шахматчы и дагы чемпионканын дүйнөлүгү балым келип атат. Марту көрбөй калдык. Нарта турган шах берген айгын мен кол менен тосконду жерден бар болчу. Айгын көл менен тура эмес коюп жүрүп алгам. Эй! Ушунта жүрөбү. Жылдыз Боргемикова Сейтек балдар борборунда шахматтан сабак берет. Аталган турнирге окуучуларын кызуу даярдыктан өткөргөн. Мугалим келечекте окуучулардын арасында мыкты шахмат чебери, чемпион, гроссмастерлер чыгат деген үмүттө. Биздин Сейтектен 6 бала барган. Оюнга негизи Өзбекстандан келгендер аябай күчтүү шахматисттер, ошондуктан оюн аябай курч өттү. Швейцарский системада 9 тур болду. 3-4 күн ичинде ойнолуп бүтүлдү. Ал жердеги белектери грамота, медаль, анан акчалай сыйлык болду. Келем балдар, бүгүн досканы карайбыз. 5-4-5. Бүгүн итальянский партиянын бир вариантын кайталап ойнолуп өткөндү көрөбүз. Шахмат акыл оюну, балдардын акыл эсин, ой жүгүртүүсүн өстүрө турган оюн. Андыктан акыркы мезгилде спорттун бул түрүнө жакшы көңүл бөлүнүп, кыргыз спортчулары дүйнөлүк жана Азияда өткөн шахмат боюнча мелдештерде жакшы жетишкендиктерди багындырып келе жатышат. Чолпон Деркенбаева, Курманбек Шаршенбеков, Толгонай Турсунбай кызы, билим жаңылыктары.